Кейде ушунчалык көп жакшы иш кылабыз, көп жакшылыктарды кылабыз, бирок жаман кулк мүнөзүбүз эмнеге чыгат экен? Кылган жакшылыктарыбыздын баарын эмнеге кетирип коюшу мүмкүн? Текке кетирип коюшу мүмкүн. Жакшылыкты кылып алып, анан кийин эртеси күн эмне кылабыз? Шумшук, өткөндө эле сага мен жардам бербедим беле деп. Бир сөз менен эмне болду? Мен сура деп байкап, асманга учкан шамалдай учуп кетти да. Ошондуктан кулк мүнөз амалдарды сактай турган негизги нерселерден болуп эсептелинет экен. Ошону бир билип коелук. Биз элге, журтка, коомго аздыр, көптүр салым койсок, Кудай Таала мына ушуну эч качан текке кетирбейт. Бүгүн болбосо эртең, эртеге болбосо бүрсүгүн сөзсүз Кудай тарап кайтарып берет. Дүйнөгө белгилүү Сулайман Ражахи деген bir bay var. Saudi Arabiyada dünyanın az көп жерлеринде Сулайман Ражахи деген банк бар. Сулайман Ражахи деген бул ушу адамдарга жакшылык тартуулаган адам да. Ошонун атына коюлган. Саудиядагы эң бай, эң кайрымдуу адамдардын катарына кирет. Сулайман Ражахи айтат: "Мен дейт кедей үй бүлөдө төрөлдүм" дейт. Кыйналган үй бүлөдө төрөлдүм дейт. Бир күн дейт мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. Mugallim piknikке чыгабыз деп калды дейт. 1 реалдан акча чогулту дейт. Үйгө барып, апаман, атаман 1 реал сурасам, 1 реал чыккан жок дейт. Биздин 1 сом да. Piknikке чыгат экенбиз, тоого чыгат экенбиз деп, 1-классымда ушул piknikке барайлы деп 1 реал сурасам, 1 реал үйдөн чыккан жок. Ыйлаганым айтпа дейт. Жумалап, күн сайын ыйлайм дейт. Күн сайын шу жака акча чогултуп атат. Анан агайым ошол пикникке чыгыштан 1 күн мурун тыйындарды алып, кийин тыйын бербегенин байкады дейт. Мени байкады дейт. Анан окуучулардын көзүнчө Сулайман деп, турчу балам деп тургузуп, бир суроо берди дейт. Суроого жооп бердим эле, дүңгүрөгөн кол чаап койгулачы Сулайманга деп кол чаап тургандан кийин мага 1 реал берди дейт. 1 реалды кайра агайга бердим дейт, эртеге пикникке чыкканга. Сүйүнүчүмдү айтпайт. Ушунчалык катуу сүйүндүм дейт. Пикникке чыгып келгенден кийин 1 ай менин жүрөгүмдө ошол сүйүнүч жүрө дейт. Айлар өттү, жылдар өттү дейт. Кудай Таала мага байлык берди. Bir gün olturup Palestinalı ağayım ele deydi. Ойлонуп olturup ağayım da istedim deydi. Ошондо ağayım maga çındap meni сураганда чындап берди бекен, баягы менин баягы туура жооп бергениме берди бекенчи, мага жөн эле баягы ошол мен менен барып келсин деп, оңой суроону берип бир садака кылып берди бекен деп ойлондум дагы дейт. Эмне болсо дагы мен агайым көңүлүм көтөргөн деп анан агайымды издей баштадым дейт. Агайымды издеп тапсам дейт, ушул айылдын бир чекесинде жашайт экен дейт. Карып калыптыр, картайып калыптыр дейт. Агайым таап агайым менен барып сүйлөштүм дейт. Агай, сизди көптөн бери мен издеп жүрөм. Сизден мен чоң суммада карызмын деп айттым дейт. Балам, мен эч кимге бир карыз берген адам эмесмин деп айтты дейт да. Анан ошо жылдары ушундай пикникке чыгып, анан ушундай чыкпай бир адамдын болгон окуя айтып атам дейт да, ушул бергениңиз эсиңиздеби десем, күлүп дейт, мага ошол 1 реалды кайтарып бергени келдиңби дейт. Анан жүрүңүз эми бир жерге барып алсам агайым баш тартат дейт, жок дейт. Агайымды коюңуз деп ээрчитип келип анан кийин шаардын ортосунан кийилтеген чоң виллага келип, агай, мынабы үй 1 реалдын акысы дедим дейт. Балам, бул нерсе көп го деди. Агай, шашпай туруңуз дейт. Дарбазаны ачып, дарбазага кирип, чоң машинаны берип, бул машина дагы сиздики дедим дейт. Агайым дейт, сүйүнүчү көккө жетип, көздөрүнөн мөлдүрөп жаштар ага баштады дейт. Балам, бул көп деп айтты эле дейт. Агай, ошол мезгилде берген 1 реалыңыз мага бүгүнкү мал үйгө караганда, бүгүнкү мына ушул машинага караганда 10 эсе, 100 эсе көп мага сүйүнүч тартуулаган деп агайыма үйдү дагы, машинаны дагы бердим дейт.
Кудай Таалам жакшылык кылсаң кур калтырбайт. Бирөөгө сүйүнүч тартууласаң, бирөөгө сүйүнүч киргизсең, Кудай Таалам эч качан кур калтырбайт. Бүгүн болбосо эртең, эртеге болбосо бүрсүгөн сөзсүз кайтарып берет. Келгиле бири-бирибизге сүйүнүч тартылганга, бири-бирибизге жардам бергенге аракет кылайлык. Сулайман Ранчиги карасаңыз, Сауд Арабияга 200 000 дана хурма дарак егип, 200 000 дана хурма дарак егип, жеткирип, ошол жердин баарын Кудай жолуна вакыф кылып таштаган. 200 000. Бул бир чекеси да, кылган жакшылыктардын бир чекеси. Кудай Таалага ушу берсең, Кудай Таалам ушинтип берет. Айтайын дегеним, бири-бирибизге сүйүнүч тартуулайлык. Бири-бирибизге жакшылык тартуулайлык. Жакшылыктын, сүйүнүч тартуулоонун жолу толтура. Карасаңыз, жөн эле ушинтип көңүлүн көтөрүп койсок дагы, эмне? Оп-ой, жеп жеңил. Сүйүнүч тартуулап койсок болот да. Эч нерсе, жада калса бир тыйын коротпай, эмне кылып койсок болот? Адамга сүйүнүч тартуулап кое алабыз да. Ишенесиздерби? Ишенесиздер, мен ушул нерсеге мен бир күндө өзүм ушу көзүм менен көрүп тургандай ишенем менчи. Ишенесиздерби? Мен практика жүзүндө көрсөтөйүн сиздерге. Жөн эле жылмайып койсоң, сүйүнүч тартуулайсың да. Эң адамга сүйүнүч тартуулоонун эң оңой жолу, эң жеңил жолу, адамдын жүрөгүнө түз эң тез жете турган жол. Сен жылмайсаң, аалам сага жылмайат. Сонун го. Жөн эле болду. Мен канча адамга азыр сүйүнүч тартуулап атам да. Кээ бирөөлөр ушу сүйүнөйүн деп отурат, бирок ушу эки эримди ачканга бух жетпей атат. Дегиз келет, бул неле? Айтайын дегеним, сүйүнүч тартуулоонун жолдору толтура.